Хусейин Харасаев 1901 Ысык-Көл облусунун Төп районуна караштуу Кең Суу айылында төрөлгөн. 7 жашка чейин чоң атасы Калыбек ажынын колунда өскөн экен. 1914-1916 жылдары Караколдогу Орус Түзем мектебинде окуйт. Зирек бала Пушкиндин ырларын жаттайт. Орус илим булагынан суу ичет. 1916 жылдагы Алаамат үркүндө эл менен бирге Кытайга качат. Кыргыздар кыямат күнгө туш болот. Ал мүшкүл күндөр Хусейиндин да жүрөгүндө кеткис дарт болуп калат. Жаш Хусейин жан сактоонун айынан кой багып, сакчынын баласын окутуп жан баккан экен. Мына билимдин пайдасы. 1921 өз элине, өз жерине кайтып келет. 1923-1924 жылдары эл оозуна алынып, коомго аралашат. Ал эми 1925 жылы Ташкентке барып, Кыргыз-Казак таалим-тарбия институтуна кирип окуйт. Хусейин Ташкентте иштеген Абдрахманов, Арабаевдер менен өтө жакын ынак болгон экен. Кыргыздын тунгуч газетасы Эркин тоону чыгаруучулардын тобуна кирет. 1924-1925 жылдары Орто Азия мамлекеттик университетине жумушчулар факультетине сабак берген. 1926 жылы Ишеналылы Арабаев экөө жаңылык китебин жазышат. Ал китептен кыргыздын 60%-нын сабатсыздыгын жоюуга жардамчы болот. 1927 жылы Азербайжан мамлекетинин Баку шаарында өткөрүлгөн жаңы түрк алфавитинин борборлук комитетинин пленумуна катышкан. Терең билим алуу максатында Ленинграддагы окуусун таштап, 1928 жылы Ленинград шаарындагы Чыгыш институтунда туркиологиялык семинариясына кирет. 1949 жылы Хусейинди Москвага Ломоносов университетине лекция окууга чакырып келген. Ал эми үй-бүлөсү тууралуу айтсак, Айша Карасаева менен 70 жыл бирге түтүн булатып жашашкан. Жубайлар өз жашоосунда бири-бирине колдоо көрсөтүп өмүр сүргөн. Окумуштуунун байбичеси өмүрүнүн аягына чейин жолдошунун бардык илимий эмгектерин редакторлогон. Карасаевдер 3 кыздуу болушкан. Улуусу Люция чейрек кылымдан ашкан физикадан сабак берип иштесе, Галина химия илимдеринин кандидаты болгонго чейин жетишкен. Ал эми кичүү кызы Алтынай медицина илимдеринин докторлугуна чейин жетишип, эл аралык деңгээлдеги окумуштуу боло алган. Хусейин Харасаев 1998 жылы каза болуп, анын сөөгү өз айылына коюлган. Ал эми жубайы Айша Карасаева 2014 жылы 103 жаш курагында бул дүйнө менен кош айтышкан. Азыр Хусейин Харасаевдин эстелиги Ысык-Көл жээгине орнотулган. Бул кишинин залкар эмгектери түбөлүккө кыргыз элинде сакталып, мурас болуп кала берет. Илимпоз, окумуштуу, Кызыл туу, Манас орденинин, эл аралык даанышман сыйлыгынын ээси. Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер. Ушундай инсанды тарбиялап өстүргөн ата-энесине, түп элине таазим кылабыз.